Ayalım Rossiyaga ketkenden beri talak surayt, 4 balamız бар дейт. Ова сенден башка бирөөнү көрдү, башка бирөөнү жактырып калды. Ана саңа окшогон былжырбай казан кармап отура турган эркекти башына тартабы? Анда бардык аял сурамак. Өзүң алсаң 4 баланы тууп берсе, анан казанын алып алып, ордуна отуруп алып, анан башыңа жоолук салынып, антуплисин кийип алган болсоң, анан талак сураганда сага эмне акчасын жөнөп туруш керек болобу? Айтат, бу катын окшогон эркек экен, буга тийип канткем дейт. Ошон үчүн катыныңы жөнөтпөшүң керек. Эми колуңга ошол жака бар, жаяныңы чыкырып келип чогуу иштет, андан башка айлаң жок сеники. Sen akmak ekesин. Antip Rossiyaga жөнөтүп коюп, өзүң бу жерде эшикте калып отурасыңбы? Уят деген, намыс деген болуш керек. Кыргыздын кыздары бүт, өзбек, тажик, жанагы Азербайжан баары алып, негирдеме алып бүттү. Алардын аялдары үйлөрүндө, биздин аялдар тиякта базарда, базарчы болуп, Орусияда көрүнгөнгө көчөгө сатып басып жүрүшөт. Ошого намыс кылып ушул жерде отуруп, тамак жеп аткан адамдарга мен таң калам. Кыздар таап келген акчага ажыга барат. Ажы саңа арам саңа барган. Машиналган саңа арам болот ошол нерсе. Андан көрө кызың ушул жерге отургузуп, жаман нан менен сары суу берсең дагы ошентип баккандан жакшыраак болот. Намыс деген болуш керек. Качан кыргыз аялды иштетип коюп, кызын иштетип коюп, ошентип иш кылыш эле. Кыз келсе төргө тургузуп, төркүлөп бара турган болсо, койдун керчөсүн берип узатат эле. Азыр биздин кыздардын бардыгы талпак болуп көрүнгөн жерде калып кетти. Аны укпастан бардыгыбыз эмне, кайсы адамга ушунтесиң, кайсы чоң, кайсы кыйының, кайсы министриң, кайсы айыл өкмөтүң, кайсы өкмөтүң, кайсы падышаң барып мактаныш керек болот, кыйын иш кылып атабыз.